Кийинки сөз Алимжанов Фархатбек Айбековичке берилет. Рахмат Төрага. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бүгүн жыйындын катышуучулары. Принятие данного законопроекта повлечет дополнительное финансирование из республиканского бюджета в размере 9 миллионов сомов на повышение заработной платы. Насколько будет повышена заработная плата сотрудников корпорации? Урматтуу Фархатбек Айбекович, бул улуттук статус болгондугуна байланыштуу кошулуп атат. Ар бир кызматкерге 1000 сомдон кошулат. Мен айтып кетет элем, чыгармачылык абалы начар болсо, айлыктар аз болсо. Бuyakta көрүп атасыздар, депутаттар сапатыны сурап атат, жакшы болсун. Адап, ахлак, тилдердин. А бул айлык аз болсо, биз кандай, о каком качестве можно говорить? РТС акча көп кетет экен, Дастан Бекешев, как Далабаевич айткандай, может оттуда сократить, а заработная платаны көтөрөбүз. У творческих людей, если денег болсо, олар кандай мамлекет улуттук, мы за, чтобы улуттук эмне болсун телерадиокомпания. Но ошол жерде иштеткен айлыктар аз болсо, олар кандай эмнени көтөрөт? Видите сейчас какие конкуренции, да, башка мамлекеттерде? Урматтуу Фархатбек Айбекович, азыр бүгүнкү мыйзам долбоорусундагы бирден бир максаттардын бирөөсү ошол. Бул убакка чейин 10 жылдын ичинде андай маселелер каралган жок, коомдук болгондугуна байланыштуу. Азыр мамлекеттик болот, 1000 сом бул жөн эле, азыр улуттук деген статус берилгендигине гана 1000 сом көтөрүлүп атат. А бирок мамлекеттин колуна өткөндөн кийин бүтүндөй ички репертуардык саясаты, бүтүндөй башкаруу саясаты өзгөрөт. Анан айлык акысындагы жакшы бир деңгээлге чыгарып беребиз деген азыр ишендире алабыз. Андай эмесе биз күтөбүз онда. И письменный виде мага берип койсоңуз жакшы болот. Айлыктардын эмнелеринчи. Все, рахмат.